Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam jardan menen kabırdağı 3 suroonun musulman adamda zarыл болгон 3 негиз. Allah talamды таануу билими, пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү билими жана ислам динди далил менен билүү. Мына ушул экинчи негизде ислам динин далил менен билүү дегенде исламга иман кирет, ихсан кирет. Мына ошо исламдын үркүндөрүн, имандын шарттарын, ихсандын үркүнүн алып бир нерсе уккан адамдарга белгилүү. Бул жерде автору сүннөттөн, мындай айтканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинен далил келтирилек болчу. Арды иманды, исламды айтып, ихсанды айтып, анан буга эмне далил дегенде сүннөттөн далил деди. Умар радиаллаху анхудан келген хадис деп белгилүү алдымдарда. Жана Жибрилдин хадиси деп белгилүү 40 хадисте да келген. Хадисте исламдын 5 түркүгү далил катары алынат. Жана имандын 6 шарты, жана ихсандын, жана кыямат кайым белгилери. Жибрил периште келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга жолугуп, анын ортодо суроо жооп болуп, үммөткө исламдын рүкүндөрү, иман шарттары көргөзүлгөн. Мына ошону далил катары автор келтирет. Жибрил хадис же Умардан келген хадис деген деп мындай деп айтылат. Күндөрдүн биринде биз Аллах таламдын элчисинин жанында отурдук эле. Аңгыча бир тараптан бир киши келди. Чачы капкара, кийими ап-апаккай. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанына келип отуруп калды. Мына ушул хадисти далил катары келтирип, себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен мечитте намаздан кийин дайыма суроо жооп болор эле. Сахабалар пайгамбар алейхиссалату вассаламдан билим алып калайлы, пайдаланып калалы деп келген кеткен адамдар суроолорду берген. Анан ошолор тыңшап жанында отурчу эле. Мына ошондо бир адам келип, чачы капкара, кийими ап-акай киши келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанына келип отурду. Ал киши дагы ошо суроо береткен. Сахабалар күтүп отурушту. Ал бирок чындыгында ким эле? Бул Жибрил периште болгон. Ал ошо адам кейпинде кирип келген. Анан сахабалар караса, ал адамдын кебетесинен мындай бир алыстан келди дейин десең, кийими таптаза, бети аппак, чачы капкара, кийими таптаза. Анан Мадинадан, ушул биздин эле шаардан дейин десе, эч кимди тааныбайт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанына келип, тизесине тийгизип, эки колу менен тизесинин үстүнө коюп туруп, анан айтты: "Эй Мухаммад, мага ислам жөнүндөн кабар бер" деп айтты. Жибрил периште ошондой адам кейпинде келип турган. Себеби периште өзүнүн кебетесинде көрүнө турган болсо, бул дүйнөдө адамдар андай көрө албайт. Себеби андайга чыдай албайт. Андай касиетти Алла таалам адам баласына берген эмес. Качан өлүп жаны чыгат, ошондо акыретте көрө алат периштелерди. Сахабалар таң калды. Биринчиден Мадинадагы эч ким үз тааныбайт. Экинчиден алыстан келдийсе, алыстан келген адам жанагы бети күнгө күйүп, шамалга, бети кызарып, тозоруп, кийимин бар кир болуп белгилүү де мал кесте сапарда. Азыркыдай самолет эмес. Анан ошондой таптаза, чачы капкара, кийими аппак келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга үйрөнө турган адам кейипте келип туруп, эки тизесине тийгизип, жанына жакын отуруп, эки колун пайгамбар алейхиссалату вассаламдын тизесинин үстүнө, бутунун үстүнө коюп туруп сүйлөп атат: "Эй Мухаммад" деп. Мындай айтканда, Аллахтын элчиси деп айтпастан, эмне деди? Мухаммад деп айтты. Себеби ал убакта чөлдөн келген кээ арабтар мындай оройраак цивилизацияны көрбөгөн, шаарда көрбөгөн, жана төөнү баккан чабандардай да. Алар бир аз ушинтип адатынан ушундай болгон да, келгенде "Эй Мухаммад" деп сураган. Анан сахабаларга дагы таң калыштуу болду. Чөлдөгү адам дейин десе, чөлдө адамдардын да кебетесин булар билишкен. Муну ошентип туруп, "Ахбирни анил ислам", мага ислам жөнүндөн кабар бер деди. Ислам жөнүндөн мага түшүнүк бер деп айтты. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ислам деген бул жалгыз Аллахтын өзү гана ибадатка татыктуу, андан башка кудай жок, жалгыз Аллах өзү гана, Мухаммад анын элчиси, анан намаз окушуң, анан зекет беришиң, анан орозо тутушуң, анан Аллах тааланын үйүнө ажылыкка мүмкүнчүлүгүң болсо ажылык кылышың деп жооп берди. Анан муну укканда тигил адам эмне деди? "Сен туура айттың" деди. Анан сахабалар таң калды. "Фаджибна лаху ясалуху ва юсаддикуху" деди. Аябай таң калды. Сурап, анан адам өзү туура деп койгону кандай деди. Өзү сурап туруп, анан биз бул нерседен билдик, бул адам билеткен. Караңгы адамдын же билбеген адамдын суроосу эмес, бул билип туруп сураган деп дагы таң калышты. Анан билсем неге сурап атат деди. Андан кийин Жибрил периште эмне деди?
Фахбирни анил иман. Эми иман жөнүнөн кабар берчи мага деди. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам иман деген бул Аллах Тааламга иман келтиришин, периштелерге, китептерине, пайгамбарларга, элчилерге, акырет күнгө жана тагдырга, жакшылык жамандыкты Аллахтан деп билүү деген. Анан дагы не деди? Туура айттың деп айтты. Дагы туура айттың деди. Анан бул жерде ошо биринчи исламды айтты. Исламды 5 рүкүнүн айтты. Анан иманды айтты 6 рүкүнүн. Шейх та бул жерден түшүндүрмө берип мындай деп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан суралганда ушул исламдын негизги түркүгүн айтты. Калган нерсенин бардыгы мукаммилат дедик. Келиме, шахада, намаз, орозо, зекет, ажылык исламдын негиз түркү. Калган жакшы иштердин бардыгы буларды толуктооч нерселер. Мына ошо адам сурап келгенде түшүнүп калсын, билип калсын, эстеп калсын деп үчүн кыскартып ток этер жерин айткан да. Иманбы? Мына иман деген мындай. Исламбы? Ислам деген мына 5 түркү ушундай. Бул сурап келген адамда эсинде калып калат. Анан кенен кылып жооп берип койсо адамда ою чачырап, пикир чачырап, негизги жерлери калбай калышы мүмкүн. Бул дагы бир ишарат, далил катары болуп саналат. Кимде ким суралган болсо, ошону бир аз кыскартып, негизги жерин айтып берүүгө аракет кылыш керек дейт. Болбосо ислам кенен нерсе да. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам исламдын түркүгүн, устунун, рүкүндөрүн негиз нерсе, эмненин негизинде курулат ислам деп ушуну айтып берди. Ошондой эле имандын дагы эң негиз нерсесин айтып берди. Буга чейин сабакта да айтканбыз, эгер ислам менен иман бирге айтылып калган болсо, анда ислам бул не сырткы амалдар менен чектелет. Орозо, намаз, зекет сыяктуу. Ал эми иман ички амалдар менен чектелет. Экөө бир айтылган болсо. Ички амалдарга эмнелер кирет? Жүрөк амалдары, Аллах Тааламга болгон ишеними, үмүтү, коркуусу, канча деген жүрөк амалдар бар. Ошонун бардыгы иманга кирет. Мына айтканда ислам дегенде сырткы амалдар, иман дегенде ички амалдар. Ошон үчүн бир хадистерде да келген, ал-исламу алания дейт. Ислам деген бул сырткы нерсе, ал эми иман жүрөктө деген. Эгерде экөө бир жерде эскерилген болсо, анда ар бирөөнүн өзүнүн мааниси болот. Эгерде экөө эки жакта өз-өзүнчө эскерип калса, мисалы иман деп калса, анда сөзсүз ал жерде ислам бар деп билиңиз. Эгер ислам өзүнчө эскерип калса, сөзсүз ал жерде иманда бар деп билиңиз. Эч убакта адамдын иманды гана ишке ашырып, исламы ишке ашпаса, иманы да исламды ишке ашкан жок деп саналат. Бирөө мен ислам менен чектелем деп имандуу боло албайт. Бирөө мен иман менен чектелем деп мусулман боло албайт. Бул экөө эри шарк. Намазды окуп, бирок жүрөк амалдарына ишенбесе эмне пайда бербейт. Бирок жүрөк амалдарына ишенип, сырткы амалдар жасабаса, орозо тутпаса, намаз окубаса, келме келтирбесе кандай болот? Ошон үчүн бул экөө бири-бирин толуктай турган нерсе. Жалгыз өзү менен чектелип кала турган нерсе эмес. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам ушу негизги нерселерин айткандан кийин анан Жибрил эмне деди? Ахбирни анил ихсан деди. Мага ихсан жөнүндөн кабар бер деди. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам сен ушундай Аллах Тааламга ибадат кыласың көрүп турганыңдай. Сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деди. Андан кийин кыямат күнү жөнүндө кабар бер деди. Сураган адам дагы, суралып аткан адам дагы билбейт деп пайгамбар алейхиссалату вассалам жооп берди. Мунун бардыгын дагы эскертип кетейин. Буга чейин өткөнбүз. Исламдын рүкүндөрүн, иман шарттарын, ихсан боюнча автор ошолго далил катары сүннөттөн келтирип атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасынан келтирип атат. Хадисинен. Дин деген эч бир жомоктон, бир адаттан, же бир такталбаган нерсени албайт. Ар бир келген маалымат же Курандан, же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн, хадисинен болуш керек. Ушунун негизинде дин курулат. Тиги молда айтты, анан бул айтты, анан билбейт экен, ушундай экен, тигиндей экен деген болбойт. Фа ахбирни анил ихсан дегенде, ихсанды бир эле рүкүнү бар дедик. Бул Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылуу. Аны көрбөсө дагы Аллах Таалам аны көрүп турат. Анан мунун эки мартабасы бар дедик. Биринчисинде Аллах Тааламны якын менен сыйынуу, ибадат кылуу. Мындай көрүп тургандай ибадат кылуу. Жана экинчи мартабасы бул андан жогорурак, андай сезе албаса, анда жок деген Аллах Тааламдын көрүп турганын, ал Аллах Тааламдын көзөмөлдөп турганын адам эске алып ибадат кылуусу. Мына ошондо Аллахтын назарын көрүп турганын, көзөмөлдөп турганын адам сезе билсе, эске алса, амалын чырайлуу кылат, ибадатын жакшы кылат. Аллах Таала мени угуп турат, көрүп турат деп кылса. Дагы Жибрил айтты, дагы туура айттың деп, анан кыямат күнүнүн белгиси жөнүндө турат. Же кыямат кайым жөнүндө турат. Анан кыямат кайымды пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Мен дагы сен да билбейсиң бул нерсени. Себеби мунун кыяматтын качан болору жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана белгилүү. Ооба, кыямат кайымдын белгилери бар, бирок качан болору, кайсы күнү болот,
ал белгisi. Анан Жебирейил периште эмне сурады? Анда белгилерин айт деди. Кандай белгилери бар? Кыямат кайым болордо эмнелер болот, негизги нерселер дегенде белгилеринен пайгамбар алейхиссалату вассалам анталидал амату раббатаха. Күн аял өзүнүн башчысын төрөйт деп айткан да. Анан жыңайлак, кийими жок, кедей, жанагындай төө баккан адамдар же кой ушундай мал баккан адамдар узун же бийик үйлөрдү курушат деп айткан. Андан кийин жанагы киши сураган киши эмне жылып кетет. Анан бир аз унчукпай калат пайгамбар алейхиссалату вассалам, сахабалар унчукпай турат. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам Умарга карап, "Эй Умар, сен билесиңби бул сураган ким?" дегенде, "Мен айттым" дейт, "Аллах жана Аллахтын элчиси билет." Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам кабар берип, "Бул келген киши Жебирейил силерге келди, диниңерди үйрөткөнү" деген. Мына ушул хадистен туугандар жанагы исламдын рүкүндөрү, иман шарттары, ихсан бардыгы кайтып келип, ушул далили болуп саналат. Анан кыямат кайымдын белгилери дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам бир нече белгилерди айтты. Мындайча кыямат кайымдын кичинекей белгилери бар, туугандар. Чоң белгилери бар, анан орточо белгилери бар. Жана кыямат кайымга боло турганга жакындап кала турган белгилери бар. Кыямат кайым мына болот дегенде алдында боло турган акыбалдар бар. Ошондой белгилери бар. Үчкө бөлсө болот. Болуп кеткен пайгамбар алейхиссалам бүгүнкү чейин болду. Анан кичинекей белгилери бар, анан орто, анан чоң белгилери бар. Алымдар айтат, кичинекей белгилер, анан орто белгилердин бардыгы болуп өткөн уже. Кыямат кайымдын боло турган кичинекей белгилери менен орто белгилердин бардыгы болду. Дээрлиги болуп бүттү дейт. Ал эми чоң белгилери боло элек. Ажалдын чыгышы, Иса алейхиссаламдын пайгамбардын түшүшү, Яжуж Мажуждун чыгышы, мына ушулар уда арт-артынан келишет да. Мына ушулар боло элек. Андан кийин белгилерин дагы айт дегенде, ушул аял адам өзүнүн кожоюн төрөйт деген да. Анан муну да алымдар эки түрлүү айтышат. Бири кыямат кайым жакындаганда ошо согуш болот, согуштар көп болот, анан жана туткундар көп көчөт. Ошол жерде жана күндөр башчысынан өзүнүн кожоюнан төрөп, анан баягы төрөлгөн кыз же бала не болот, энесине кожоюн болуп алат деген. Анан экинчиси укуктар тебеленет деген. Бара төрөлгөн кыз өзүнүн энесин башкара алат. Ак болот деп коет. Кыргызда уктуңуздарбы? Ак болду деген сөз. Ошол энесин кызы укпайт. Ата энесине баласы укпайт. Урмат сыйдан кетип, Алла сактасын, энесин кыйнагандар пайда болот да. Кыз төрөлүп, энесин башкара алат. Төрөлгөн балдары ата энесине ак болушат деген дагы мааниси бар деп айтышат. Мындайча айтканда, төрөлгөн кыз энесине ак болот, энесин башкара алат. Мына азыркы учурда деле мындай көп аябай. Хуфат деп бут кийими жок кедей адамдарды айтат. Урот деп жанагы кийими жокторду айтат. Аля деп кедей кембагал адамдарды айтат. Мына мал жайып, уй багып, жанандай төө бакып, кыйналып эле жүргөн чабандар дейп же койчумандар дейп ошондой кийерине бут кийими жок же кийими жок адамдар кыямат кайым жакындаганда бийик үйлөрдү курушат. Хан сарайларды курушат. Мына ушул нерсе деле болуп атат. Могу Халич өлкөлөрүндөгү бүт кедей адамдар болгон да. Ошол эле азыркы Эмират, Дубай деп атат, Бахрейн, Катар, ошондой төөлөрдү багып, чөлдөрдө эле жашап жүргөн адамдар болгон. Мына ошолор азыр дүйнөдө эң бийик үйлөрдү куруп келишет. Бул окуялардагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө келген нерселер болуп атат. Себеби Аллахтын элчиси өзү билип, өзү эле сүйлөй бербейт. Мунун баары Аллахтан болгон вахий менен сүйлөйт. Мына ошо төө баккан, кийими жок, бут кийими жок кедей кембакалдар бүгүнкү күндө экономикалары өсүп, акчалары көйүп, хан сарайлар салып, дүйнөдө эң бийик курулуштарды куруп келишет. Мунун баардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кабарлап кеткен кабарларынын чындыгы. Тигиш кетип калганда биз бир аз унчукпай турдук. Анан Аллахтын элчиси Жибирейил периште экенин кабарларды. Анан Умар разияллаху анху да сурады. Умар разияллаху анху билбейм деди. Мына ошон үчүн Умардын хадиси же Жибирейилдин хадиси деп таанымал болгон. Бул хадистен бир нече пайдалар, улуу маселелер бар. Биринчиси дин үчкө бөлүнө турган билдик. Бул хадисте далил катары эскердиле. Анна дин янкасиму иля салас маратиб. 3 мартабага, 3 даражага бөлүнөт экен. Ислам, анан иман, анан ихсан. Ар бир даражасы биринен жогору турат. Исламдан иман жогору турат, имандан ихсан жогору тура турган билдик. Ар бир даражасын исламдын өзүнүн рүкүндөрү бар, имандын өзүнүн рүкүндөрү бар, ихсандын өзүнүн рүкүнү бар.
мына ушул нерсени биз билдик. Исламдын 5 рүкүнү бар экен, имандын 6 рүкүнү бар экен, ихсандыкы 1 рүкүнү бар экен билдик. Ушул хадистен. Экинчиден, ушул хадистен суроо менен жооп дагы аябай пайдалуу экенин билдик. Ушундай үйрөтүү жолу адамга сиңимдүү экен. Түшүнүп алууга, адамдын эсине калып калууга, илимде үйрөнүүдө пайдалуу экен. Адам көңүл буруп, оюн жыйнап, түшүнүп калууга, эсине тутуп калууга, же сакталып калууга, туруктуу болууга чоң жардам. Себеби дегенде мына Жибрил ушу исламды, иманды, ихсанды үйрөтөйүн деп келди үммөткө. Ошону билип туруп сурагандыгы ушу сахабаларга, бизге мына ушунгө чейин исламдын, имандын, ихсандын даражалары, мартабалары менен, рүкүндөрү менен сакталып келет. Үйүңүздөрдө бала чаканы үйрөтүүдө исламдын рүкүндөрүн суроо берип, түшүндүрүп, кайра жооп алып, ошентсе адамда жакшы эсинде калат экен. Жөн эле жана лекция форматында бир айтып коюп, ошо менен бири угуп калат, бири эсинде тутпай калат. Суроо жооптун пайдасы чоң экенин эскергенче. Үчүнчүдөн, бул хадисте дагы маселе, кайсы бир адам бир маселени илимде суралса, билбесе, Аллах жана Аллахтын элчиси билүүчү деп өзү билбеген нерсесин сүйлөбөш керек. Башын сала бербеш керек. Ошону билген адамга багыт бериш керек. Мына ушул жерде ушундай илимдүү адам бар, ошодон сура деп. Билбейби, ал жакка кирип кетпеш. Динде ушундай болушу мүмкүн, ушундай эле болуш керек, ушундай уккандай болдум эле деп эле жооп берген болбойт. Так билбейсиң, айтпаш керек. Керек болсо Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам билбеген нерсесин эмне деген? Билбейм деген. Керек болсо вахийни күтүп турган. Күндөрдүн биринде бир адам келип сураган, о Аллахтын элчиси, Аллахка эң жек көрүлгөн жер кайсы жер дегенде билбейм деген. Анан вахий түшкөн. Эң жек көрүлгөн нерсе бул базар, эң сүйкүмдүү жер Аллах тааламга бул мечит деп. Анан вахийден угуп, кабарды алып, анан жооп берген. Бул жерде де эмне деди? Кыямат кайым жөнүндө дегенде билбейм деди пайгамбар алейхиссалам. Муну мен да сен да билбейсиң деди. Ошондой эле сахабалардан сурады, силер билесиңер могу келген киши? Алар унчукпай турушту, биз билбейбиз деп. Аллах жана Аллахтын элчиси билет деди. Окшоштуруп айта берген жок. Бул тиги окшош экен, мындай экен, болжомолдогон да жок. Биз билбейбиз деди. Мына бул дагы хадистен ачык далил, шариат маселелери, диндеги нерселер. Негизинен эле маселелерди билбегенден адам башын салып кире бербеш керек. Кимде илим болгон болсо жооп берет. Билбесе, мен билбейм, Аллах билүүчү, Аллахтын элчиси билүүчү деп таандык кылат. Сахабалар ошондой деди, Аллах жана Аллахтын элчиси билет деген. Бул боюнча билесиздер окуялар. Шейх мында келтирген экен, Имам Маликтен 40 суроо берилип, 6 эле суроосуна жооп берген. Болбосо ал келген кишилер алыс жактан келген. Айрымдар келип, мен ушунча айлап келип сурасам, көп сурооңа жооп бербедиң десе, эмне кылам деген, мен билген нерсеме жооп бердим. Маселе болсо барып айта бер, Имам Малик билбейт экен, суроомо жооп бере албады деп айта бер деген. Себеби Алланын дини аманат. Адам кантип билбеген нерсесин башын салып кирет. Бул уят эмес. Кээде адам илим жолунда жүрөт, билбесе, билбеген нерсени билбейм дейт. Бул уят эмес. Бул дагы илим. Билбеген нерсени билбейм деп айтуу бул дагы илим. Аллахтын элчисинен сахабалар көп маселе сурап келеле, вахийни күтчү да. Муну кандай болот дегенде, муну мен билбейт экем, кабарды күтөм деп. Анан аят түшкөн, анан аят менен пайгамбар алейхиссалату вассалам жооп берген. Биринде келип суралган арак жөнүндө, кумар жөнүндө. Айтат: "Ясалунака анил хамри вал майсир, кул фихима исмун кабир." Сенден алар арак жөнүндө, кумар жөнүндө сурашат. Сен айткын, ал жерде чоң күнөө бар деп. Сенен алар ай жөнүндө сурашат. Айткын, ал адамдарга ажылыкка, убакыттардын өлчөй турган нерсе. Сенен сурашат, мындай деп айткын. Сенден сурашат, мындай деп айткын деген аяттар көп Куранда. Ушунун бардыгы Аллах Таала мына пайгамбарына алейхиссалату вассалам үйрөткөн. Мунун баары бизге үлгү. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сот тармактарда элде билбеген нерсени бөлүшүп салат. Не десе мага келиптир, ана мен деле бөлүшүп салдым деп. Болбойт да андай. Аны тактап сураш керек. Ошол чын эле туура хадиспи? Динде бар нерсеби? Анан тиги молдо жөнөтүп койду, анан тигил берип койду, ошончо мен берип койдум, тиги жөнөтүп койду, ошончо мен жөнөтүп койдум деген. Ал такталганбы? Ошону илимдүүдөн чыгып сураш керек. Муну бөлүшө берсем болобу? Бул так маалыматпы деп. Ар ким өз китепти ачып таба албаш да анын булагын. Бирок илимдүү адамдар бар да, байланышса болот да. Анан божомолдоп туруп да айткан болбойт динде. Мен оюмчу ушундай. Ушундай дегенди уккандай болуп атам, мындай деп атам деп эле таркатып берген болбойт. Так билсе айтат, билбейби? Анда унчукпайт.
Пайгамбар алейхиссалату вассалам мына так ошондой үйрөткөн үммөтүнө. Билбейби? Пайгамбар алейхиссалам күтүп турган вахийди. Бир адам келип сураса, анан ал шашып эле тактабай жооп бере кеткен болсо, бул шариатка болгон, Аллах Тааламга болгон мамиледе өтө адепсиз мамиле. Аллах сактасын. Алла Таала мындай дейт, Аллах харам дейт, Алла Таалам адал дейт, шариат мындай дейт деген бул бүт Аллахтын атынан сүйлөө деген сөз. Эгерде ошол нерсе адалы адалдай, арам арамдай болбой калса, такталбаган маалымат кете турган болсо, бул кур жалаа жапкан болот. Ошондон шашпай илим ээлери тактап туруп анан жооп берет. Себеби Аллахнын атынан сүйлөп атасың. Диндин атынан сүйлөө деген Аллах Тааламдын атынан. Аллах Таала мына ушуну каалап атат, ушундай деп атат деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көп адамдардын баш сала турган нерсе дин болуп калган да. Башка нерседен тактайт, аракет кылат. Медицинадан болсун, бир техникалардан болсун, тактадыңбы, мындай бекен, каяктан айттың? Бир динге келгенде бөлүшө берет болду. Жакшылык экен бул, эмес, жок делекен. Канча деген ушундай зикирлер, бир дуалар такталбаган, бир жомоктор жүрөт таркалып, бири-бирине бөлүшүп коюп жүрөт. Бири да сурап койбойт, мисалы ошондо көп ошондойлор арасында. Бул эмне? Динге болгон кош көңүлдүгү, жеңил карагандыгы. Болбосо шариат, Алла Тааламдын дини эң чоң аманат нерсе. Ага кош көңүл карабаш керек. Бөлүшүүдө, таркатууда, суроодо, тактоодо, айтууда. Дагы бул хадиске тиешелүү маселе үйрөнүүчү адамдын адеби боюнча да келтирген. Периштелердин төрагасы, периштелердин эң башчысы болсо дагы Аллахтын элчисинин жанына келип, эки тизесин тизесине тийгизип, Пайгамбар алейхиссалам анан адеп менен сурап. Бул дагы алымдардан, мугалимдерден, үйрөнүүчү адамдан болгон адепти үйрөтүп атат дейт. Жана антип оройлук, корстук менен илим жукпайт. Ошо сый менен, урмат менен мамиле кылуу ал шариатка болгон урмат. Кайсы бир адамда илим болсо, ошонун затына эмес, ошол болгон илимге болгон урмат, шариатка болгон урмат, Алла Тааламга болгон урмат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мурасына илимге болгон урмат бар. Анан оройлук менен, адепсиздик менен, корстук менен мунун бардыгы илимдин берекесин качырат, адам үйрөнө албайт. Илим алуудагы, адепке дагы багыт бар деп шейх келди. 5-чи маселе бул хадиске тиешелүү. Кыямат кайымдын белгилери келди буда. Эки белгини айтты. Аял өзүнүн кожо экесин төрөйт деди го. Бул деген укуктар көбөйөт деди. Ушундай укуктар көбөйөт. Укук деген ак болуу деген сөз. Кызы энесин башкара алат. Энесин тыят, энесин мына буйрук берет, энесин кул кылып алат, Кудай сактасын. Ошого корс болот, орой болот. Алла сактасын, мына ушундай нерселер бар тугандар бүгүнкү күндө. Ошо кызы энесин кыйнайт да. Ушундай кыйнайт, кандай каприз болсо көтөрөт. Ал арамбы, адалбы, энесин башы оорубайт ушул. Эне кызынын капризин менен жашайт болду. Мындай кылса ошондой болот, тигиндей кылса ошондой болот. Ошентип энесин картайтып, кайгыга салып, ошонун күйүтү менен жүрүп отуруп өлүп калган энелер толо да, ак болуп. Мына ошол нерсе дагы кыямат кайымдын белгилери деген. Өзүнүн төрөлгөн кызы ошо энесинин тез картайышына, кайгы апага түшүшүнө, ооруларга чалдыгышына себеп болот. Стресс, нерв ошонун күйүтү менен жүрүп көп кырсыктарга түшөт. Мына ошондой нерселер кыямат кайымда белгилери деп айткан. Мындай чыкканда өзүнүн урпагы бар, урматтап, сыйлап, сый көрбөй эле ошодон ый көрөт, ошодон кайгыны көрөт, ошодон көп балелерди көрөт. Мына бул нерсе дагы бүгүнкү күндө көп эле болуп келатат. Кыскалап айтканда, хадистен негиз нерсе ошол исламдын түркүктөрү, имандын шарттары жана ихсанга далил катар келтирген. Бу менен биз Аллах Таалам жардамы менен экинчи негизди бүткөн болобуз. Анан кийинки 3-чү негизге пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү илимин эртеңден баштап 3-чү негизге киришебиз иншалла. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны, анын туулуп өскөн жери, анын насабы, аты жөнү, пайгамбарга чейинки абалы, пайгамбар болгондон кийинки абалы, ушул 23 жылдагы пайгамбарчылыкты өткөргөн убакты, анын согуштары, пайгамбар алейхиссалату вассалам даваты, ошо өлгөнгө чейин кандай болгон, ошону менен таанышып билип, пайгамбарыбыздын бизге болгон акысы, ошолорго токтолобуз иншалла. 3-чү негизде. Аллах Таалам баарыбызга тауфик, ийгилик берсин. Аллах Тааламды өзүн бекен эскерүүгө, ибадатында чырайлуу ибадат кылууга, шүгүр кылууга, буйруктарды аткарууга, тыйгандардан тыйылууга, жакшылык иштерди жасоого, жамандык иштерди таштоого бизге тауфик, ийгилик берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи.